Өткөнкү сабакта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Муса алейхиссалам, Муса пайгамбар Шуайб алейхиссаламдын кызына үйлөнүп, Шуайб пайгамбар менен ортодо келишим болгон эле. Келишим болгондо Шуайб пайгамбар не деди? Мен сени эки кызымдын бирөөсүнө нике кыйганды каалап атам деди. Ушул жерден билет экенбиз, кыздар өзү каалагандай нике кыйбаш керек экен. Бул жерден бир маселе чыгып атат. Кимди сүйүп калса эле, ошо менен кимге мамиле болуп калса эле, ошо менен нике кыя турган жок. Мына жерде Кур'ан-ы Каримде "Кала инни уриду ан ункихак" Шуайб пайгамбар айтып атат. Не деп атат? Муса пайгамбарга айтып атат. Бирок ол убакта пайгамбар эмес эле. Мен ушул эки кызымдын бирөөсүнө сени мындай нике кылганды каалап атам деп атат. Демек туугандар, вали болуш керек экен, ата. Ата өзү ушундай кызын турмушка бериш керек туугандар. Кыз өзүнөн өзү эмес, мейли кээ бир мажбурлукта, кээ бир ушундай зарылчылыкта өзү турмушка чыгып кала турган болсо, Ханафи мазхабта мейли нике жарактуу боло берет. Бирок мына жердеги бир маселе чыгып атат, ата кыйып берип атат. Ата кыйып берип атат. Демек ата кыйыш керек экен бул. Ата өзү бул пайгамбарлардын сүннөтү экен. Ата өзү нике берген. Бул уяттуу маселе эмес. Зынага уруксат берип койгон, ачылган бул уяттуу болуп анан кийин никеге келгенде бул уятсыз болуп калабы? Андай эмес туугандар. Хазрат Умар разияллаху анху кызы Хафса, энебиз, момундардын энеси, пайгамбарыбыздын жубайы, биринчи күйөөсү шейит болгондо, бул Хафса энебиз үйдө болуп калат, жесир болуп. Умар разияллаху анху Усман разияллаху анху суруштайт: Усман, кандай дейсиң, мен кызымды сенин никеңе берейин дейт. Усман разияллаху анху айтат: мен бир ойлонуп көрүп сизге жооп берейин депчи. Анан ал айтат: жок деп жообун берет. Анан Абу Бакр Сыддык разияллаху анху сунуштайт: Абу Бакр, кандай дейсиң ушун Хафсаны сенин никеңе берейин деп. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жооп бербей коет. Умар разияллаху анху таарынып калат. Бир канча күн өтпөй эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү жуучулукка түшөт. Кимге? Хафса энебизге. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жуучулукка түшкөндө Хазрат Умар разияллаху анху кызын берип атпайбы пайгамбарыбызга? Хафса энебизди берип атат. Анан Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жолугуп калды. Айтты: Умар, өткөндө сен менен капа болдуң деди. Ооба деди. Билдим деди. Бирок айтып коеюн деди. Просто биздин ортобузда Хафса боюнча сөз болду эле дейт. Пайгамбарыбыз сөз кылгандыктан, макул ошонун сырын ачпайын деп мен сага мындай жооп бербей койдум дейт. Атак мен с удовольствием мен өзүм никеме алмакмын дейт да. Пайгамбарыбыз эми өзү айтып аткандан кийин, пайгамбарыбыз өзүнүн кызыгын мындай ачып аткандан кийин анан сахабаларга эми уят да. Атак мындай. Бул жерден эми айтып атканыбыз туугандар, ушундай моменттерде эгерде салих, ыймандуу, жакшы болуп калса, кызыңызды уялбай эле ошол мисалы биз сөзсүз жуучулукту күтүп эле отурбай, анда сунуштап койсо болот экен. Бул пайгамбарлардын да сүннөтү экен. Бул уяттуу нерсе эмес. Уяттуу нерсе мына зына туугандар. Арам нерселер мына. Уяла турган нерсе башка маселе. Анан бул жерде айтып атат: "Кала инни уриду ан ункихака ихдабнатайна тайяхатайни", мына эки кызымдын бирөөсүнө деп. Көбүнчө алымдар айтат, кичинекей кызына нике кыйып берген экен. "Ала ан та'журани 8 хижаж", ушул шарт менен 8 жыл кызмат кылып бересиң депчи. Демек 8 жыл кызмат кылуу бул махр деп коет, калың. Эми бүгүнкү күндө мүмкүн ошолордун эми шариятында бардыр. Биздеге келе турган болсок, биздин шариятыбызда бирге үйлөнө турган болсоң, менде азыр махр тыйын жок, бирок кызматын кылып берейин, массажын кылып берейин, ошого үйлөнүп алайын десе, бизде болбойт. Бизде болбойт. Бизде айтат. Бизде эмне дейт? Акча дейт, аба. Акчаны төлөп кой, анан үйлөн. Мал мутакаввим болуш керек. Мал мутакаввим дегени, мисалы, бир камаз арака десе дагы нике кыйылбайт туган. Себеп дегенде бул мал эмес. 1000 чочкого десе дагы мал эмес булар. Макул, ошончо мыса кызмат дагы бул мал эмес.
Ошон үчүн биздин Ханафи мазхабта мындай кызматка нике махрга турбайт орду. Албетте мутаахирин алымдарыбыз айтып кеткен, эгерде сырттан кызмат боло турган болсо, анда болот дейт. Анда ижаранын шарты менен мөөнөтү дайындалыш керек да. Кандай? Азыркындай мисалы 8 жыл кызмат кылып берем, коюңду кайтарып берем, ошол кызматтын акысына махр калың болсун десе боло берет дейт да. Же болбосо бир сода ишиң бар, ошону кылып берем деп сырттагы да. Андай болсо боло берет деп айтышкан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور النار قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. Муса пайгамбар 10 жыл кызмат кылат. 8 жыл кызмат кылуу бул сөзсүз милдеттүү эле. Анан 2 жыл кошо турган болсоң деп Шуайб пайгамбар айткан, анда бул сенин тарабыңдан болот, ыктыярдуу. 8 жыл милдеттүү, 10 жыл да 2 жыл кошсо ыктыярдуу болот. Бирок Муса алейхиссалам толук мөөнөтүн 10 жыл кылган да. Буну Жабраил периште айткан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга. Муса алейхиссалам 8-ди кылдыбы же 10-ды кылдыбы дегенде 10-ды кылды деген. Ал толук аткарды деди. Эң толугун, жакшырагын кылды дейт. Ал кайсы 10 жыл экен. Болбосо 8 жыл кылып коюп эле кетсе деле болот эле. Бирок дагы 2 кылып коюп, аны толугурагын, жакшырагын кылганы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да үммөтүнө ушуну үйрөткөн. Эгер бирөөнүн акысын бирөөгө бере турган болсоң, жакшыраак кылып кайтарып бер. Жакшыраак кылып кайтарып бер. Мынакей пайгамбарлар ушундай. Бирөөдөн карыз алдыңызбы? 10 000 сом алдыңыз, берип тур депчи. Убагында бериңиз, жакшыраак кылып кичине 500 сом да кошуп берип кое бериңиз. Пайгамбар жакшыраак кылып кайтарып берет эле. Бирок карыз берген киши үмүттөнбөсүн. Ага намек болбосун, ага айтылынбасын. Ортодо шарт болбосун. 10 000 сом берип атам, 1000 сом кошуп бересиң, анда бул сүткорлук болуп калат. Бирок биз бирөөгө бергенде үмүттөнбөй, ошо 10 000 сом берсек, 10 000 эле сом менен күткө берейли. Бирок биз бирөөдөн алсак карызга, анда жакшыраак кылып кайтарып берейли. Бул пайгамбардын сүннөтү. Кандай болбосун, Муса алейхиссалам 10 жыл бүтүрүп үйүн сагынды да, Мадианда жүрөт, кайын журтта жүрөт 10 жыл. Анан кийин эми Шуайб пайгамбарга айтты. Уруксат берсеңиз, эми мен Мисирге кетейин деп уруксат сурады. Уруксат сураганда Шуайб пайгамбар макулдугун берип, анан өзү кызын дагы кошо, балдары дагы, кызматчысын дагы, кичине мал мүлкү бар эле, аларын дагы кошо макулдугун берип, анан кийин патасын берип уруксат берди. Муса алейхиссалам кайраттуу киши эле. Жолдо Шам мамлекетинин бадышасы дагы залым эле, ошон үчүн керуендер жүргөн, жалпы адамдар жүргөн, ал жолго салган жок дагы. Анда мында жүргөн, мындай бетаныш жолго салып алды да. Ал чыкты. Кетет. Капкараңгы түн, өтө суук, аялын боюнда дагы бар. Анан жолдо барып, анан жолдон адашты. Ушуну айтып атат. Качан Муса пайгамбар мөөнөттү өтөгөндө, Муса ал-ажала. Фаламма қада Муса ал-ажала. Мөөнөттү өтөгөндө, өзүнүн үй бүлөсүн алып жөнөп баратканда, васара би ахлихи анаса мин жаниби тур нара. Тур тоосунун жанында бир отту көрүп калды да. Бирөөдөн эми жол сураш керек. Өтө суук болуп атат. Кичине ысынганга, жылынганга, ошол жерден анан кийин келатып көрсө, Тур тоонун жанына келип калган экен. Тур тоонун жанына келип калганда, үй бүлөсүнө айтты. Силер ушул жерде туруп тургула. Кала ли ахлихи, үй бүлөсүнө айтты, силер ушул жерде туруп тургула. Мен эмне кылам деди? Мен барып отту көрүп келейин. Мүмкүн силерге бир кабар алып келем, же оттон бир чок алып келем. Силер мүмкүн жылынарсыңар. Жылуу болуңар үчүн, жылуулук алууңар үчүн деп, ошончуп үй бүлө бала чакасын ошо токтотту дагы Муса пайгамбар тияка кетти. Фаламма атаха нудия мин шатил вадил айман фил буқатил мубаракати мин аш-шажар айя Муса инни аналлах раббул аламин.
качан Муса пайгамбар ошол от көрүнүп турганда, бирок акыйкатта ал от эмес эле, ал нур болчу да. Акыйкатта ал от эмес эле, ал нур болчу. Муса пайгамбар качан ошого жакындаганда, акырын ошо отпу деп ойлоп атат эми. Жакындап калып барганда эле ал жерде даракты көрдү. Дарактын үстүндө от күйүп атат, шооласы. Караса дарактын бутагы жапжашыл, жалбырактары жапжашыл. От күйгүзүш керек эле, күйбөй эле кайра жашылдандырып атат. Кайра ушунчалык чырайлуу болуп атат. Ушун үчүн айтып атат, берекелүү жердеги өрөөндүн оң чекесиндеги дарактан анан үн чыкты да. Ал дагы жөнөкөй дарак эмес экен. Ал берекелүү жер. Букаты, мубарака, берекелүү жер деп айтып атат. Шатил вадил айман, бул ушул өрөөндүн оң жагынан, мина шажар, мынакей дарактар ошол жерден анан кийин үн чыкты. Дарактан эмес, ушул тараптан мына келди дегендей болду. Үн чыкканда эмне деди? Айя Муса, эй Муса деди. Инни аналла, албетте мен Алламын, бүткүл ааламдын робумун деди да. Жараткан Алла субханаху ва тааланын тарабынан мынакей ушундай үн болду туугандар. Ал ошо Туа деген мукаддас ыйык жер эле, Тур тоонун жанында болчу. Ошол жерде Алла субханаху ва таала Муса пайгамбарга ушундай кылып үн чыгарды. Муса алейхиссаламга ошол жерде шайтан да казгырды. Бул Алла тааланын тарабынан эмес деп. А бул бир тараптан келген жок үн. Муса пайгамбар түшүндү. Бул жерде бул жөнөкөй эле бир кишинин үнү эмес, же периште жиндин үнү эмес бул. Ал кандай эки нерсе мужиза болду. Биринчиси бардык тараптан келип атат. Анын бир тарабы эмес. Мисалы сиз сүйлөсөңүз, менен мына жактан үн чыгат. Бул жактан бирөө киши сүйлөсө, бул жактан келет. Муса пайгамбар кандай болгон эмес. Муса пайгамбарга бардык тараптан болгон. Экинчиси, бир эле кулагы уккан жок, дененин барды путу колдон бери укту да. Мына мужиза болду. Алла субханаху ва таала Муса пайгамбарга ошентип өзү үн салды туугандар. Жакындаганда ошол кайра күйгүзгөндүн ордуна имам Ахмад рахматулла алейхи келтирген хадисте ал гайыптан бир үн чыкты. Бардык мүчөлөрү угуп турду. Бул улуу Муса пайгамбарга Алла таалам берип аткан мужизалар эле. Мужизалар эле. Ва ан алqi асак. Алла таала айтты, сен таягыңды таштагын деди. Таягыңды таштагын деди. Таштаганда фаламма рааха тахтазу кааннаха жану валла мудбира валам юаққиб. Таштаганда ал жылаанга окшоп кыймылдап баштады. Таягы эле баягы таягы. Кыймылдап баштады. Валла мудбиран аркасын бурулду дагы карабай качты. Баягы таягынан аркасына бурулуп турду. Карабай качып баратканда Муса алейхиссаламга Алла субханаху ва таала айтты: "Я Муса, акбил ва ла тахаф." Сен алдынан кел, коркпогун, карма деди. Иннака минал аминин, сен аман табуучулардансың сен деди. Туугандар, Муса алейхиссалам Алла таалам ошо таякты бергенде, бул аса таяк бейиштен келген таяк экен. Адам алейхиссалам менен чогуу неме болгон, ушуй пайгамбардан пайгамбарларга тийип келип, Муса пайгамбардын колуна тийген таяк эле. Ушуга Алла субханаху ва таала биринчиден Муса пайгамбарга буйрук берген. Мына кийинки аятта мен айтып берейин. Мына жерде Тоха сүрөсүндө айтат: "Фаламма атаха нудия я Муса." Жакындап келгенде Муса пайгамбарга үн салды дагы: "Инни ана роббук фахлана алейк." Мен сен робуңмун, сен бут кийимиңди чечкин деди. Бут кийимди чечкин деди. Бут кийимди чечкин деди сен. Кепичиңди чечкин. Иннека бил вадил мукаддаси Туа, сен улуу Туа деген өрөөндөсүң деди. Бул жерде бут кийимди чечкин деп буйрук бергени адеп үчүн. Адеп үчүн. Ошол урматтап, таазим, такрим боюнча. Экинчиси, кээ-бир риваяттарда келет, Муса пайгамбардын ошо келиши, галошу, бут кийими ошол бир кээ-бирлер эшектин терисинен эле дейт. Кээ-бирлери болсо өлүктүн ашатылбай калган териден эле дейт. Ошон үчүн чечтириш керек болуп калды дейт. Кээ-бир риваяттарда келет, бут кийимин чечсин дагы ошол берекелүү жердин топурагы дагы бутуна насип болсун деп бастырды дейт. Кээ-бир риваяттарда айтылынат, кээ-бир алымдар айтат, бул кичпейилдиктин белгиси дейт.
Бут кийиммен эмес, бут кийимди чечкени бул кичпейилдиктин белгиси дейт. Ва нахтартук. Алла Таала айтып атат: "Эй Муса, мен сени пайгамбарчылыкка тандадым" дейт. Пайгамбарчылыкка тандадым. Фастами лима юха. Эми саңа бериле турган вахини кулак салып уккун деди. Фастами биринчи буйрук ушул жерден келди. Кулак салып уккун. Башыңдагы кулак менен эмес, жүрөгүңдөгү кулак менен уккун. Жөнөкөй эле эмес, кунт коюп уккун деген истима деп коет муну арабтар. Жөн эле уккандын маанисин билдирбейт. Үчүн ушул жерде иннани аналлах, Алла Тааланын биринчи өзүн тааныштыруусу, албетте мен өзүм Алламын деди. Ла илаха илля ана, менен башка ибадатка лайыктуу зат жок деди. Фаабудни вақимус салата ли дикри, мага гана ибадат кылгын жана намазды тургузгун мени эстөө үчүн деди. Бул жерде Муса алейхиссаламга Алла субханаху ва таала өзү даават берди. Ал бардык пайгамбарлардын дааватынын негизи үчөө болчу: таухид, рисалат, кыямат. Биринчисинде мынакей фастами лима юха дегени бул жерде рисалат айтылып атат. Таухид ла илаха илля ана деп бул жерде таухид, фа'будни таухид, вақимус салата рисалат, инна саата атиятун кыямат сөзсүз келет деген бул машалла кыямат. Демек биздин акыйдабыздын туугандар, мусулман баласынын ишеними, акыйдабыздын өзү пайдалуу үчөө: таухид, рисалат, кыямат дейт туган. Демек Алла Тааланын жалгыздыгы, заты, сыпаты да жана рисалат, пайгамбарчылык бардык өкүмдөрдү алып келгендеринде жана кыямат, эртеги кыямат бар, бейиш дагы, дозок дагы бар. Эми ушул жерде вақимус салата ли дикри, намазды мени эстеш үчүн тургузгун деп атат. Бул деле ибадатка кирет. Ибадат кылгын деди. Намазды тургузгун деди. Эмне үчүн десе, ибадаттардын эң абзели намаз экен туугандар. Намазды тургузганда дагы ли дикри, мени эстөө үчүн дейт. Себеп дегенде намаздын руху Алланы эстөө. Кайсы намазды окуп Алланы эстебесе, анын намазында жан жок. Алла буйрук берип атат: акимис салата ли дикри. Демек кыямат күнгө чейин Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө сабак. Намаз окуганда Алланы эстөө үчүн, ушуга жараша биз канчалык намазда Алланы эстеп турсак, Алла мени көрүп турат, сөзүмдү угуп турат, жүрөгүмдөгү билип турат, бардык буйруктарын аткарып, билип пайгамбардын сүннөтү кандай экен баштан аягына чейин, мына туугандар. Демек намаздын баштан аягына чейин өзү зикир. Аллаху акбардан тартып, ассаламу алейкумга чейин, мейли Курандын аяты болсун, мейли саждасы болсун, мейли таспихи болсун, мейли салаваты болсун, мейли амин деген дуасы болсун, бардыгы туган зикир. Намаздын толугу зикир бар. Инна саата атиятун, кыямат күн мынаке келүүчү бул. Акаду ухфиха литудза кулли нафсин бима тас'a. Мен аны жашырып койгонду кааладым дейт Алла Таала кыямат күндүчү. Жашырып бир дагы пайгамбар билбейт, бир дагы периште билбейт кыямат качан билип болот. Алла өзү гана билет, мен жашырганды кааладым дейт. Эмне үчүн? Литудза кулли нафсин бима тас'a. Ар бир жан бу дүйнөдө эмне кылып аракет амал кылган болсо, ошонун акысы толук берилсин, ошол үчүн мен кыямат күнү жашырып койдум. Жакшылыгы дагы, жамандыгы дагы. Сиз жакшы сөз сүйлөсөңүз акысын аласыз, сөзсүз аласыз. Жакшы иш кылсаңыз сөзсүз аласыз. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Ким кыпындай жакшы иш кылса, анын совабын сөзсүз көрөт ал. Ким кыпындай жаман иш кылса, анын күнөөсүн жазасын да көрөт дейт. Фала ясуданнака анха ман ла ю'мину биха ваттаба хаваху фатарда. Мындай дейт Муса пайгамбарга: сени кыямат күн тууралуу ыйман келтирбеген киши капилетке салып койбосун. Ыйман келтирбеген кыяматка жана нафсин аркасынан ээрчиген киши кыямат тууралуу сени капилетке салып койбосун, сени тосуп койбосун дейт. Деген демеги анын таасирленип, сен кыяматты унутуп калба даярдыгыңды. Bir adam ушундай бекапар болсо, bir adam ушундай күнөөкөр болсо, кыяматка ишенбесе, ошонун кесепетинен мен өзүм кыяматтан бекапар болуп калбайын.
Мені бір қапілетке салып қой, осын. Не болады егер ушундай боло турган болсо? Фатарда болбосо жок болуп кетиши мүмкүн дейт. Андай боло турган болсо, демек, ошондой адамдар, Аллага кыямат күнгө иман келтирбеген, напси каалоосунун артынан ээрчиген адамдар бизди кыямат күндөнгө даярдануудан тосуп койбосун. Кыямат күндөн бекапарга салып койбосун. Ал бар нерсе ошондуктан Алла айтып атат: "Инна саата атия", кыямат күн ал келаткан деди. Кандай болбосун, Муса пайгамбарга Алла субханаху ва таала ушундай кылып туруп вахий түшүрдү. Ушундай кылып туруп Алла субханаху ва таала вахий түшүрдү. Эми Алла таала биринчиден сурады. Не деп сурады Муса пайгамбардан? "Вама тилка бияминик я Муса?" Ey Муса, оң колуңдагы эмне деди? Алла билип эле турат ал таяк экенин. Бирок Муса пайгамбарды тарбия кылыш үчүн, Муса пайгамбарга пайда зыянды көрсөтүш үчүн айтып атат Алла субханаху ва таала. Колуңдагы эмне деди эле? Таяк деди. Муса пайгамбар эмне деди? "Кала хия асая", бул менин таягым деди. "Атаваккау алейха ва ахушу биха ала ганами ва лия фиха маариб ухра". Ушун менен мен таянамын деди бул таякка. Таянамын дейт. Жана жалбырактарды күйүп беремин койлорума дейт. Бунда мен үчүн дагы башка бир пайдалар бар дейт таякта. Эми Алла таала жөн эле колуңдагы эмне дегенде таяк эле деп токтоп айтып коюш керек эле. Ошону токтогон жок да. Сүйлөшкөнгө момент таап калды да. Эки үч сөздү айтып калайын деди да. Бизде ушинтебиз го. Демек ушундай кылса болот экен. Анан кийин сразу дагы эки нерсени айтып койду. Биринчиси мен буга таянамын дейт. Будан пайдаланамын, чарчаганда таянамын. Экинчиси болсо ошо койлорума жалбырак күйүп беремин деди. Дагы көп айтып жүрсем дагы кандай болот экен деди, дагы жөн эле общий эле айтып коеюн. Bundan başka da көп пайдалар бар деп койду, битти да. Алла таала бардыгын эле билип турат. Ошондойбу? Деба, хорошо. Андан кийин мына эмне деди? Алла айтты: "Алқиха я Муса". Таштап көрчү деди. Таштады. Баягы айтып аткан пайдасы көбүн. Ал фаалқаха фа иза хия хайатун тас'a. Таштаганда эле жыланга айланып кетти да. Пайда деп аткан Муса качты, Муса пайгамбар анда. Аркасын карай, вала ялтафит. Ла юақиб деген мааниси ушундай. Аркасын карабай качты. Аркасына бурулуп эле качты. Ушунда Алла субханаху ва таала Муса алейхиссаламга анан кийин буйрук берди. Не деп буйрук берди? Я Муса акбил. Алдынан карма деди. Риваяттарда келет. Жеңин мындай кылып, эми коркуп жыландай ажыдар да. Үч сөз келет. Жан деп келет, хайа деп келет, сту'бан деп келет. Үчөн тең айтат. Жан дегени ал ничке жылан болот экен. Тез нардан бери соймологон. Сту'бан деген чоң жыланды айтат. Акырын соймологон. Оң жактан, сол жактан бурулупчу. Хайа деген жалпы жыландарды айтат. Эмне үчүн буларды Алла таала үч түрлүү кылып айтып атат десеңиз, өзү чоң жыландар тез кыймылдай албайт экен. Бирок Муса пайгамбардын таягы аждарга айланганда өтө тез кыймылдайт экен да. Жөнөкөй дагы эмес экен. Сту'бану муби өтө чоң бул. Өтө чоң жыланга. Ошон үчүн Муса алейхиссалам коркту дагы, карма дегенде, эми кармаш керек да, Алла буйрук берип атпайбы? Мындай кылганда жок деди. Оозунан карма, колуң менен карма. Мына. Алдынан келип карма деди. Алдынан кел акбил вала тахаф. Коркпогун деди. Коркпогун. Хузха вала тахаф. Коркпой кармагын. Коркпой кармагын деди. Не болот анан? Иннака минал аминин. Сен амандыктасың. Сен буну жеп койбойт, сен бир нерсе кылып чагып койбойт. Коркпой кармагын. Сануидуха сиратахал ула. Биз аны оболку абалына кайтарабыз дейт Алла таала. Кармаганда эле кайра аса таяк болуп калды. Оболку абалына кайтарып койду. Musa aleyhisselam'da Allah subhanahu wa ta'ala mınanday tarbiyalады. Mınanday payda деп атканда көрсө бул жөнөкөй аса таяк эмес экен да бул. Бул касиеттүү. Эмне үчүн ушундай мужизаны берип атат? Даярдап атат Алла subhanahu wa ta'ala Муса пайгамбарды. Ол Фираун мен Кудаймын деген чаң салган залымга ушул аса таяк менен барасың деп атат. Аса таяк менен барып ушундай кереметтерди көрсөтөсүң деп атат да. Жөнөкөй эмес тугандар, жөнөкөй эмес. Бул биринчиси. Экинчи дагы бир мужизаны берип атат. Ал колу. Алла субханаху ва таала айтты: "Услук ядака фи джайбик тахруж байда'a min гайри су'ин
Vadmum ileyk janahak min ar-rahb. Мынаке экинчи саңа мужиза. Биринчи го таякты көрсөттү Алла Таала. Бир кармаганда, жерге таштаганда чоң аждар болду, кармаса эле кайра өзү таяк болду. Бул Алланын өкүмү, Алла ушуну түшүндүргөнгө, Муса, сен ойлогон пайдалуу нерседен зыянды чыгарып коебуз. Сен корккон зыяндан биз пайдага келтирип коебуз dedi. Пайда зыян менин колумда деген сөз. Алла Тааланын 99 атынын 2 аты бар. Ан-нафи ад-дар ху Алла. Пайда берүүчү дагы Алла, зыян берүүчү дагы Алла Таала. Кайсы нерседен Алла Таалам пайда көрсөтсө, ошодон пайда болот. Кайсы нерседен зыян көрсөтсө, андан зыян болот. Кандай болбосун, бул биринчи тарбиясы, биринчи мужизасы, өзүнүн менен жанында жүргөн ба аса таякты, ушундай Алла субханаху ва таала буга мындай тарбия берип атат. Экинчиси, Алла Таала Кур'ани Каримде бул айтып атат, Муса деди, колуңду койнуңа сал. Колтуңа сал дегени, колунчу. Колуна салды. Тахруж байда мин гайри суин. Эч бир илдетсиз, жаркырап, аппак болуп чыгат. Колун салды колтугуна. Эми мынандай кылганда эле колунда күндүн нурундай нур чыкты. Колунан күндүн нурундай нур чыкты. Тахруж байда, аппак, жаркыраган нур. Мин гайри суин. Ал баягы ак бес басып кетет го. Ар кандай оруп-ору андай эмес. Эч кандай илдетсиз деди. Вадмум илейк. Анан кайра айтты, эми кайра колтуңа кыскын боло. Мурдагы абалына келип калат. Караса, колунда уже эчтеке жок. Кайра салып туруп, кайра чыгарса, күндөй нур чыгат. Кайра салып туруп, мындай кылып чыгарса, эчтеке жок. Бул эки мужизаны Алла субханаху ва таала Муса пайгамбарга ушуну көрсөттү. Коркууну кетирүү үчүн канаатыңды кайра өзүңдүн колтуңа баскын деген сөз. Жанахака мин ар-рахб. Фаданика бурханан мин раббик ила фир'аун ва малаихи иннахум кану кауман фасиqin. Мына ушул эки нерсе, эки далил, мужиза сенин Робуңдун тарабынан сага берилген. Эми ушуну Фир'аунга жана ошол жердеги Фир'аундун тегерегиндеги аттуу баштуу төбөлдөрүнө алып баргын. Анткени алар бузуку коом эле, баш ийбес коом эле дейт. Бузуку баш ийбеген коом эле, ошон үчүн Фир'аунга жана төбөлдөрүнө ушуну алып баргын экөөнү деп Алла субханаху ва таала Муса пайгамбарды ушундай кылып тарбия кылды туугандар. Бул жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарчылыкты берди. Саңа вахий түшөт деди. Ошого кулак салып оккун деди. Бут кийимди чечип койгон, ыйык туа өрөөндөсүн деди. Андан кийин таякты таштаттырып, аны эмне болуп кайра бардыгын таалим тарбиясын бардыгын берип даярдыкты көрсөттү. Кыскасы айтканда, акыйкатта бул нур эле. Эстегенде бул жерде дагы бир маселе, пайгамбар өзүчө кайерден болбосун ушундай бир жарыктыкты, хидаятты издеп жүрүшөт экен да. Туура сууктан ушу бир от алып келейин, же болбосо ушу оттун тегерегинде отурган бир адам болсо, бизге ошо жол көрсөтө турган кабарын алып келейин деп башка Кур'ани Каримде ау ажиду алан-нари худан, же оттун жанында туура жолдун дарегин табармын деп өзүн үй бүлөсүн отургузуп коюп келгенде, мына Алла субханаху ва таала чындап эле аерде от эмес эле акыйкатта нур экен. Алла таалам пайгамбарчылык берип, мужизаларды берип, вахилерди берип, анан Муса алейхиссаламды Фир'аунга эми жөнөтө турган болуп калды. Өзү Фир'аунга Алла таалам өтө көп мүмкүнчүлүктөрдү берген туугандар. Бир эле, эки эле эмес. Бирок ар биринде коркуп туруп Муса болду. Мен иман келтирем деп, анан кайра карман, бул каяктагы сыйкырды үйрөнүп келгенсиң го укмуш. Деп эле ушинтип тура берген да. 9ду көрсөткөн Алла таала. Сабактын Кудай кааласа кийинкилеринен айтып беребиз. Биринчиси ошо аса таягы, экинчисинде бул колу, бакаларды, кандарды, чебирткелерди жибергенин айтпаңыз. Бардыгында болду, иман келтирем, болду. Дуа кыл, Робуңа дуа кыл, сура, бул жагы бүттү дейт. Жок. Кайра эле. Ошентип акырында таптакыр болбогондо, анын Алла субханаху ва тааланын низамы, системасы иштеди дагы жок кылганга туура келип калды. Алла субханаху ва таала
Musa aleyhisselamdı emi aytты idhab ila Firavun innahu taga. Firavunga bargın. Antken al toң boyun bolup ketти. Çekten aşıp ketти Firavun. Zulumdugu çekten aştı. Nafsisi çekten aştı dep Allah subhanahu wa ta'ala Firavunga Musa paygambardı jiberdi ушунду жөнөттү. Ne dedi? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. O Rabbim, men alardan bilbey bir adamды катакер өлтүрүп алганмын. Мен коркомун. Алар мени өлтүрүп коёбу деп коркомун деп атат да эми. Өлтүрүп коёбу деп коркомун дейт. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ay yusaddiquni inni akhafu an yukaddibun. Allah subhanahu wa ta'aladan Musa paygambar suradı. Özünün bir tuğan Harundu suradı. Ne dep suradı? Ya Allah, şu Harundu dağı bir paygambar kılbaysınmı dep suradı. Men menen jiberбейсиңби dep suradı. Hazır Kuda kalasa bunun bardığını ayıp berебиз. Menin bir tuğan Harun bul afsahu minni lisanan deyt. Bul bayandaganda çeçendik. Mındaç aytkanda mağa karaganda bul жакшыраак сүйлөйт dedi. Antkeni Musa aleyhisselamdın tili de kekeçlik бар эле. Өткөнкү сабактарда айтып бергенбиz. Баягы чок deyip күйгүзүп алгандыктан Musa aleyhisselamdın tilinde kekeçlik бар эле. Firavun da aytat эле да. Wala yakadu yubin. Al süyley albagan Musa'nı. Bul özünün toluk sözünü ayta albayt dep ayıptayt эле. Demek Musa aleyhisselamdın tilinde mına kekeçlik бар эле туғандар. Ошон үчүн мына дуаларында дагы wahlul uqdatan min lisani деп Алла Тааладан сураган. Ya Allah, men tilimden tüyünün çeçkin деп сураган. Yafqahu qawli, адамдар менин сөзүмдү түшүнө алсын деп сураган. Ошон үчүн бул жерде айтып атат, Харун мага караганда кыйын сүйлөйт деп атат. Harun деген onun bir tuğanı. Кейбір риваятта bir эле жыл чоң дейт, кейбір риваятта 3 жаш чоң дейт. 3 жыл мурда төрөлгөн, 3 жыл мурда дүнүйөдөн кеткен. Harun пайгамбар. Musa paygambardын bir tuğanı. Ушуну сурап атат эми. Huwa afsahu minni lisanan деп атат. Демек туғандар, бул жерде дагы bir маселе бар экен. Баяндамада чечендик, ораторлук дейли мейли. Бул талап кылынган нерсе экен. Өзгөчө вааз кылгандарга, насаат кылгандарга, даават айткандарга жакшы сүйлөп чечендиги бул жаман нерсе эмес. Буга аракет кылган, бул махмуд, макталган нерсе, матлуб, талап кылынган нерсе туган. Демек мына жерде дагы Муса алейхиссалам айтып атат. Фа арсилху ма'я рид'ай, буну мен менен кошо жибергин, жардам берүүчү кылып деди да. Meni tasdiqtab tursun deb. Anan inni akhafu ayyukadibun, men korkomun. Alar bolso meni жалганга чыгарып коёбу deb. Allah subhanahu wa ta'ala dagı bir Kur'an-ı Kerim'den başka ayatta Toha surelöründe gelet. Musa aleyhisselam dua kıldı tuğandar. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. O Rabbim, menin kökürögümdü açkın dedi. Paygambarçılık ilimge, jana sabırdуулукка men kökürögümdü açkın dep suradı. Rabbi şrah li sadri dep. Mına şu duanı bizler daima dua kılıp жүрүшүбүз керек экен. Allah'ım bizge kökürögüzdü imanга açsın, ilimge açsın depçi, hakikatты tanıganга açsın dep. Ve yassir li amri deydi. Men işimdi жеңил kılgın dep suradı. İkinci dua. Üçüncü dua. Vahlul uqdatan min lisani, tilimdin tüyünün çeçkin. Yafqahu qawli, sözümdü adamlar düşünsün depçi. İşimdi жеңил kılgın degeni paygambarlar mına dua kılıp atat tuğanlar. Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem dağı bizge bir dua öğretken. Allahümme altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir aleyka yasir deydi. Ya Allah, bizge rahimdуулук kılgın. Emnede her bir kıyın işti жеңил kılууда. Antkeni her bir kıyın işti жеңил kılуу sana жеңил deydi. İştin жеңилин сурап жүрүш керек экен. Allah subhanahu wa ta'aladan. Mına Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizge kanday keremеттүү dua öğretti. Andan keyin vaj'alli waziran min ahli. Dua kılıp atat. Ya Allah,
Маңа мен үй бүлөмдөн bir вазир дайындап берген маңа дейт. Вазир дегени менин жардамчым деген сөз. Вазир деп, өзү вазир деген сөз бул жүк көтөргөндү айтат вазир деп. Биз айтабыз го, вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Вазир деп демек падышанын жүгүн көтөргөн кишини вазир деп коет. Падышанын жүгүн көтөргөн кишини вазир деп коет. Мынакей Муса пайгамбар дуа кылып атат. Менин үй бүлөмдөн дейт. Менин үй бүлөмдөн вазир дайындагын дейт. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл адамга Алла Таалам бийлик берип, ошого жакшылыкты каалай турган болсо, Алла Таалам ага жакшы, мыкты вазир берет деген. Унутуп калса эстете турган, алсырап калса жардам бере турган деген. Кимге Алла Таалам жакшылыкты каалаган болсо дейт. Мен сиздерге дагы бир окуяны айтып кетейин. Hazret Ali razıyallahu anh'ın doğrunda öte çoğun fitnalar olup, gelişpeslikler olup, kovgalanlar olup, anan bir top oşonun joldoştoru tegereğindegiler aytты. Amirul Mu'minin, mo'minlarning yetekchisi, başçısı, amiri Umar, Abu Bakr radıyallahu anhum, alardın doğrunda ушундай fitne болгон жок эле, сиздин doğrunuzda ушундай fitne болду деп атпайбы. Эмне үчүн ушундай болду дегенде анан айтты. Алардын кеңешчиси, вазири мен элем, менин кеңешчим, вазирим силерсиңер деди да. Мынакей вазир жакшы, хан жакшы деген. Ошо бүгүнкү күнү азыр бардык жерде карай турган болсоң, ошол мейли кандай гана жетекчи болбосун, райондунбу, областынбы, мамлекеттинби, ушу жардамчыларынан да. Ошон үчүн иншалла андай кылбаш керек туугандар. Мына жүктү көтөрө тургандайбыз. Мынакей Муса алейхиссалам дуа кылып атат. Мен ахли дейт, үй бүлөмдөн дейт. Себеп дегенде Харунду Муса пайгамбар жакшы билет эле. Кандай жөндөмдүүлүгү бар, кандай жакшылыктары бар. Демек, эгерде мисалы өзүңүзгө жакын, өзүңүздүн үй бүлөңүздөн, сиздин жакыныңыз, досуңуз ушундай боло турган болсо өтө жакшы. Бирок негизи жөндөмдүү болбосо, бизде азыр жөндөмдүү болсо да болбосо да эптеп туган, андай болбойт туган. Ислам дини буга карабайт. Биринчи жөндөмдүүлүктү карайт. Ошо сыпат барбы да жокпу? Аманат көйбү жокпу? Буда жөндөмдүүлүк барбы жокпу? Ушуну карайт. Анан экинчиси албетте, аны сиздин үй бүлөңүздөн жакыныңыз болсо, ал сизге күйгөндөй башкалар андай күйө албайт да. Андан кийин айтып атат. Харуна ахи деп ачык эле айтып койду. Бир тууганым Харунду деди. Уштут би азри, ал аркылуу күчүмдү бекемдегин деди. Ва ашрикху фи амри, мен ишимде аны шерик кылып койгон я Алла деди. Кай нусаббихака катира ва надкурака катира, биз сени көп арулаганга, биз сени көп эстеп турганга, ошон үчүн айтып атат аны шерик кылып кой мен ишиме деп. Иннака кунта бина басира, албетте сен бизди көрүүчүсүн деди. Алла Таала жооп берди. Кала код утита сулак, эй Муса, сураганың саңа берилди деди я Муса. Демек Алла субханаху ва таала Харунду пайгамбар кылып, Муса пайгамбардын шериги, вазири кылып, орун басары кылып туруп ушундай кылып дайындады. Муса пайгамбар Тур тоосунун жанында, Харун пайгамбар болсо Мисирде, ошол жерде эле пайгамбарчылык берип, анан Харун пайгамбар Муса пайгамбар келатканда жолдон чыгып күтүп алган дейт. Жолдон чыгып күтүп алган дейт. Кала санашудду адудак би ахик ва наджалу лакума султанан фала ясилуна илейкума би аятина антума ва ман иттабаакума ал-галибун дейт. Алла субханаху ва таала айтты. Биз сенин агаң аркылуу билегиңди бекемдейбиз. Демек сени күчтүү кылабыз деген сөз. Күчтүү кылабыз деген сөз. Жана биз сага экөөңө ушундай бийлик беребиз. Алардын колу силерге тийбей турган деди. Ушундай бийлик беребиз деп Алла Тааланын уадасы болуп атат Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарга. Жана биздин аяттарыбыздын берекесинен силер жана силерге ээрчигендер сөзсүз үстөмдүү болот деди мына.
Биздин аятыбыздын берекесинен силер жана силердин ээрчигендер сөзсүз үстөмдүү болот деди. Качан булар пайгамбарчылыкты алып, аса таякты алып, Муса пайгамбар колундагы яд байлоо деп коет, буну дагы алып, эми анан кийин жолго барганда бир риваятта келет экен, Муса алейхиссалам үйүнө барып, апасына жолугат экен. Апасына жолуккандан кийин эжеси дагы бар эле, эжесине дагы жолугат экен. Андан кийин анан Харунга айтат экен, тур кеттик, Фиргаунга барып даават берейли, иманга чакырайлы, жана Бани Исраилди Фиргаундун зулумдугунан куткарайлы дейт экен. Жөнөкөй эле эмес. Тафсирлерде келет, Мадияндан келатып, үйүнө апасына же эжесине жолугуп, Харунга жолугуп, булар менен чогуу тамак жеп, андан кийин анан я Харун, инналла амарани ва амарак ан над'уа Фиргаун ила ибадати. Алла Таала мага да сага да буйрук берди, Фиргаунду даават кылайлы, Алланын ибадатына чакырайлы деди. Факум маия, тур мен менен бирге. Факама, экөө тең ушул жерде ниет кылып турду дагы Фиргаундун касырына барды. Жерде барса киргизбейт. Ким деп, алар жада биз келдик, ушундай Фиргаунга бир нерсе алайын деп, элдин баарды алайын деп барат экен да. Муса пайгамбар менен Харун пайгамбар айтып атат, биз берейин деп келдик дейт. Ансе ал жерде сакчылары күлөт, маскарлап, булар айнып калгандар го эми. Каяктан келип алган депчи. Андан кийин Фиргаун гана макул деп, Фиргаун буларды зорго кабыл кылат. Бирок ага баргычакты дагы Алла субханаху ва таала мындай деп жолдомо берет. Фалабиста синин фи ахли Мадиян. Эй Муса, сен Мадиянда бир топ жыл турдуң, 10 жыл турду да. Кийин сен анан кийин келдиң, мен сени пайгамбарчылыкка тандадым. Идхаб анта ва ахук би аяти ва ла тания фи дикри. Сен эми бир тууганың Харунду да пайгамбар кылдык. Экөөңөр менин аят мужизамды алып баргыла дагы, бирок мени эстөөдө сусташпагыла айтып коеюн деди. Алла субханаху ва таала ушундай жөн эле жибербестен жолдомолорду айтып жиберип атат. Эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, эмне десе кандай кылып жооп бересиңер? Бунун бардыгын тарбия кылып жооп берип атат. Анткени Фиргаун өзү жар салган эле да. Эмне деп жар салды эле? Ана роббукумун аала, мен эң улуу кудайыңармын деп. Өзүнүн жанындагылар айтат эле. Мен билбейм, менен башка кудай силерге ким депчи. Өзүн ушинтет эле жанында тургандардын баарына. Кыскасы ушундай тоң моюн, ушундай залымга жиберип атканда жөнөкөй эмес. Бардык эрежелерин эске алып, идхаба ила Фиргаун иннаху тага. Биринчи өкүм бар эле го. Идхаб арабча бул өзүң бар деген сөз. Идхаба экөөң баргыла деген сөз. Фиргаун анткени тоң моюн болуп кетти. Чектен чыгып кетти бул тоң моюн болуп деп. Анан ким эмне кылды? Идхаба экөөң баргыла эми. Мени эстегенде, менин зикиримде сусташпагыла деди. Бул менин зикирим сусташпагыла. Зикир кылып эстеп турсаңар, бул силерге күч кубат. Алла менен байланыш үзүлбөсүн. Калганы коркпогула. Уада берип койду, силерге бийлик берем. Алардын колу тийбейт, коркпогула. Аса таякты берди. Ошонсо деле чочулап атат да. Чочулап корккон, бул ойлоп калбаңыз, пайгамбар эмне үчүн коркот депчи. Бул адам, биз башарбыз, инсанбыз. Башари инсандык табиятта коркуу бар туган. Макулу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккедеги мушриктерден коркуп чочулагандыгы үчүн биринчи хижрат кылдырды Эфиопияга. Экинчи хижрат Мединага келди. Ошон үчүн окоп казды. Ошону чочулап, табиий инсандын табиятындагы бар нерсе бул тугандар. Бир суроо бар да. Ибрахим пайгамбарды отко таштаганда корккон жок дейт. Муса пайгамбар жыландан коркту дейт. Бул кандай деп түшүнөбүз деп аалымдар сонун жооп берген да. Бул мындай. Отту ким жаратты эле? Даярдаган ошол жерде Намрут эле. Махлуктан даярдагандан коркпогондук камал дейт, жетишкен ушул дейт. Ал эми таякты Алла Таала буну айлантырды да, bundan корккон камал экен да. Тигиде коркпогон мыктылык, бул жерде корккон мыктылык да. Бирок ушу кандай болбосун чочулап калды Муса пайгамбар. Не кылабыз, кандай кылабыз? Алла субханаху ва таала жолдомолорду бекен берип атат. Мынандай деп айтып атат.
فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Екеуің Фирғауынға барып тұрып, қатты сөз сөйлебегіле деді. Аллаху акбар. Фирғауынға барып, жұмшақ сөз сөйлегіле дейді. Мүмкін. Ал Фирғауын يتذكر, насихат қабыл алып қалар. Сілер үмітсіз болып бармағыла. Себеп қарап тұрыңыз. Мынау жерде Алла субханаху ва тағала бұйрық беріп отыр екеуіне. Жұмшақ сөз сөйлегіле дейді. Алымдар ұшында өткен, қатты сөз сөйлегенде, сен Мусадан артық емессің, мен Фирғауындан жаман емесмін ғой. Жұмшағына сөйлей бермін ға. Алла Тағала сенен жақшы Муса пайғамбарға, менен жаман Фирғауынға бұйрық берген дейді. Жұмшақ сөйлегін депші. Субханалла, Алла Тағала қараңыз қандай мерін. Чоң ғалымдар илаған. Я Алла, сен үшін мен құдайымын деген адамға мәмілең ұшындай болып атады. Жұмшақ сөйлегін, мүмкін қорқып қалар, насихат алып, иман келтіріп қалар деп атасың. Бұл кім? Мен Роб, мен құдайымын деген инсанға сенің мәмілең. Егерде мен құлыңмын, сен менің құдайымсың дегенге қандай мәмілең болады деп ила үйретіледі. Аллахым барыңызға райым қылсын. Бұл туғандар Алла Тағаланың мейірімін көрбейсіз қанша. Ана бұл жерде дағы бір аябай тонкий мәселе бар. Алла айтып жатады, мүмкін депші. Алла шектенбеш керек еле қоя. Фирғауын Алланың илімінде, тағдырында кафір. Бұл иман келтірмейді, бұл қорқпайды, насихат қабыл албайды, бұл дозоқтық. Бұл мұрдан жазылған. Не үшін бұндай қылып атады? Ләалла деген мүмкін деген сөз. Ғалымдар өз жауап береді. Бұл екі даватшыны үмітсіз қылбаш керек те дейді. Бұл екі даватшыны үмітсіз қылбаш керек те. Анда үмітсіз болса, анда олар барып жіберіп, не олады бұға? Демек, қараңыз, ал хидаятқа келеуі, келбейі қызықтырмайды. Бирок даваттың усулу, ережесі, жолдамасы өзінің жолы менен кетіш керек туғандар. Өзінің жолынан шықпаш керек ереже. Ошон үчүн алымдар айтқан, усул, хидаят, бұл ислах, оңолуға себеп болуш керек бол. Мейлі Фирғауын хидаятқа келеуі, келбейі, бирок оңолуға себеп боло турган ережесі болуш керек. Мына бұл даватчыларға, бардық эле үгіттөөчүлөргө туғандар, чоң насихат турат ушул жерде. Чоң насихат турат. Біз үміт менен барайлы. Ал мейлі 70 жыл арақ ичсин, 70 жыл башка динге кирип кеткенде дагы туган, аны шайтан деп айтпаңыз, аны башка деп айтпаңыз. Акырын Алла өзү билет. Аллаху акбар. Биз эми кызып алдык эле кой. Мейлі. Ильястан укпасаң да болбойт. Кала Раббана иннана нахафу, Алла эки айтты, биз коркобуз я Роббум. Яфрута алейна. Ал бизге аша чабуусунан коркобуз. Аятыга же болбосо тоң моюнду кылгандан коркобуз. Кала ла тахафа, дагы эскертип атат, экөөң коркпогула дейт. Иннани маакума, эми айтып коеюн, мен экөөңөр менен биргемин деди мына. Коркпогула, экөөңөр менен мен биргемин деди. Жөн аса таяк берип коюп эле жиберген жок. Жөн мен биргемин деп атат. Мен биргемин дейт. Кандай бирге? Алланын кудурети, илими өзүнүн жайында. Айтып атат, иннани маакума асма ва ара. Мен экөөңөр менен биргемин. Өзүм угуп турамын, көрүп турамын деди. Силер кандай дават бересиңер, анда угуп турамын. Ал кандай эмне кылып көрсүнчү, мен өзүм көрүп турам деди. Эми барып анан Фирғауын кандай жооп берет, кийинки сабакта өтөлү, Кудай кааласа. Жараткан Алла субхана ва таала бул Кур'ани Карим жомок эмес. Кыямат күнгө чейин өзүм оңолойн деп Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү бул 1,5 миллиард, 6,5 миллиардка барып туруп дават бериш керек. Кантип бериш керек? Ошонун жолун айтып берип атат мына. Биз да аларга иман берип өзүбүз менен чогуу бейишке алып кетишибиз керек. Ошонун жолун айтып атат мына. Кур'ани Карим кыямат күнгө чейинки китеп, жолдомо. Алла субхана ва таала баарыбызга туура түшүнүк берип, амалга товфик берсин.